Сусана Джемилева. Баклачыкнын мажаралары. 14-бөлүм. Ниает баклачык эминликте. Картал там Кара дагынын янына учуп келди ve деңиз ортасында турган шейтан капысы адлы каянын үстүнө конду. Балалар бу мираклык каяны да бакып жетиштирмеден деңиз ичинден янларында балабан бир юнус балыгы ялдап чыкты. О көк түсте, амы боз реңкилеринен де парылдап турайды. Бу юнус балыкларынын падишахы Юнус эди. Баклачыкнын сайыбы ve достларыны жан жүректен селамлайым, деди шах Юнус. Мында не үчүн келгенini билем, Лейла. Мага баклачык сакланган кутучукны бер ve мени беклеңиз. Лейла шу дакасы бойнундан зынжырчыкны чыкарды ve Юнус балыгы Кара деңиздин түбүнө далды. Балалардын жаны сыкылмасын деп, янларына да бир сүрү башка Юнус балыклары ялдап келди. Олар шах Юнустан уфакча ve күл реңгинде эдилер. Балыклар мусафирлер үчүн тимаша азырладылар. Суу ичинден yüksek сычырап, авада 3 кере айланып, шув этип сууга түшө эдилер. Олар далгалардын нагмеси алдында ойнай, ялдавучуларын бири-бирине ура, өз тилинде бир шейлер тасырда эдилер. Лейланын Энвер оларны анлай, шакаларына күлө эдилер. Балыклардан бири балаларга Кара дагынын этегинде деңиз түбүндө балабан кабурчаклар акында икая этти. Олар ажайып гүлгүлүү садефнен капланган экенлер. Шах Юнус тамам оларнын янына кеткен экен. Шу кабурчаклар ичиндеги моллюсклер баклачыкнын кутучугуну усталык менен садефлерлер, деди Юнус балыгы. Буну айтар айтмас суу üzerinde шах Юнуснун көк аркасы көрүндү. Лейла буюу кубанч менен зынжырчыкны бойнуна асты ve шах Юнусну миннетдарлык менен кучаклады. Мераметли Юнус балыклары менен саглыклашып, балалар кени карталдын аркасына ерлештилер ve evге жол алдылар. Орталык караңгылашмага башлады. Ана бабаларымыз бизни жойгандырлар, деп түшүндү Лейла ve баклачыкка истегини фысылдады. Баклачык, ана бабаларымыз бизни касевет этмесиңер, ve сөгмесиңер. Энвер биринчи evге келип чыкты. О жерге секирип түштү ve эйжан менен дуйгуларын аңлатмага башлады. Картал оңа сабырсыздык менен бакып тура эди. Лейла да: "Энвер, evге бармак керексиң. Мана да шыкмак керек. Картал да баягы yorulгандыр. Кел сени кени көрүнген алга кетирейим. Ярын телефонда лаф этермиз. Шындыйсе, ратлан." Кыз баклачыкка бир шейлер фысылдады ve Энвер evine таба чапып, капыларда гайып болду. Узактан Зер аптенин сеси эшитилди. "Оглум, там вактында келдиң. Акшамлык азыр. Эллерини юв да кел софра башына. Maç nasıl geçti?" Лейла Энвернин жевабын беклеп отурмады. Карталдын бойнуна сарылды ve bir ande өз evinin yanında edi. Кушка миннетдарлыгын билдирип, хайырлы кечелер тилеп саглыклашты. Evnin зилини чалганда аля да көрүнмөгенин хатırladı. Баклачыкка истегини айтар айтмас капы ачылды. Анасы кызыны кучаклап опты ve эллерини юмак кереклигини хатırlatты. Лейла эллерини сабунлаган арада бу күндө Энвер менен экси түшкен бүтүн мажараларны аклындан кечирди. Bir күн ичинде о кадар шей башымызга түшкенине көрө, баклачык менен бирликте огумузда бизни да нелер беклейдир, хаялга далды Лейла. Көпүкнү ювуп, эллерини сүртүп, софра башына ашыкты. Акшамлык эң севген ашлардан уфак аш эди. Мемнуниет менен ашыны ашаган арада Лейла мажаралар балалардын маддесini ачканын ve ана бабалар буну мутлагы билмек кереги акында түшүндү. Ойле алда тепсилеринде бир шей калдырмазлар.